Срочно хабар. Вьетнамнан Кыргызстанга келе жаткан учак Индияга конууга аргасыз болду. Учактын ичинде бизден 63 кыргыз жарандарыбыз болгон. Бишкекте кайрадан турак үйдөн өрт чыкты. Өрт өчүрүүчүлөр кылдаттык менен иштеп жатышат. Бишкек 5 сарынын жанында мопедченди унаа ыргыта сүзгөн. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астында койдо калган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте турак үйдөн чыккан өрттү өчүрүүгө 3 көчүрмөнү эсеп тартылды. 2025 жылдын 4 майында Бишкек шаарынын Ленин районунун Новопавловка айылында турак үйдөн өрт чыгып, аны өчүрүү үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери ыкчам түрдө тартылды. Өрттү өчүрүүгө Ленин райондук номер 6 өрт куткаруу бөлүгүнөн 2 бөлүм жана номер 8 бөлүктөн 1 бөлүм, жалпы 3 көчүрмөн эсеп жана штаб тартылды. Өзгөчө кырдаалдар өз убагында көзөмөлгө алуу менен куткаруучулар аны толугу менен өчүрүүгө жетишишти. Барат ачылбай бей. Ачыйч баратан. Вот бензин bu. Çatsang da öçmey atın. Sana öyle motor çıkarttın mı? Nasıl olsun? Вьетнамдан Бишкекке келе жаткан учак Индияга конууга аргасыз болду. Бүгүн 4 майда Тышкы иштер министрлиги Вьетнамдан Ньячанг шаарынан Бишкекке учуп келе жаткан учак Индиянын Калкутта шаарындагы аэропортко конууга аргасыз болгонун билдирди. Министрлик конуу май коюу жана учуунун коопсуздугун камсыз кылуу үчүн болгонун белгилеп, жүргүнчүлөрдүн арасында 163 кыргызстандык бар экенин маалымдады. Тышкы иштер министрлиги алар мейманканага жайгаштырылып, 2 мал тамак аш жана бардык зарыл болгон шарттар менен камсыздалганын, кечки мал өлкөгө учуп келишерин кошумчалады. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Түркияда оппозициялык элдик республикалык партиянын лидери Өзгүр Өзелге кол салуу болду. Кол салуу бүгүн Ататүрк маданий борборундагы акыркы сапарга узатуу зыйнатына катышкан АШКнын лидери Өзгүр Өзелге жасалды. Бул тууралуу Түркиянын Халк ТВ басылмасы жазды. Крестик. Бұл искривление с правой дороги. Тачка адам басууга дагы, автоунаалар кирүүгө дагы өт запрещен. Туят ушундай да эстечип берет да азыр. Остановка. Надземный переход. Бұл? Взрывчатный транспортный средства запрещен. Примерный десек вот да, жана квадратный азыр. Был запрещающий знак, вес запрещен. Был подземный переход. Подземный переход, да? Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге
сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Бул да подземный переход. Бул да подземный переход. Бул жол белги стоп деген элек. То есть неме кызыл линия эскертүү. Бул болсо стоп, эме машина койгонго мүмкүн эмес. Звук жолу мисалы аралык немеси километр Надземный мост, переход надземный переход. болчу. Бул подземный переход. Подземный. Надземный. Жок, надземный. Жок. Подземный. Подземный. Это Бөлгө эме киргизет? Уступи дорогу, если что. Кирүүгө тыюу салынат. Ставить автомашину запрещено. Бул ступенька. Бул ступенька вверх. Бул жол белги чет өлкөлүк номер. немелерге коюлат. Жалал Абад облусунда чет өлкөлүк номердеги жол тандабастары кырсыктар зат колдонуп ошондой эле айдоочулук наркотикалык зат колдонот. АКШда 25 жаштагы унааларга кирүүгө тыюу салынат. Эскертүүчү белги. Денис Петрашев АКШдагы турнирде 3 күндө 3 алтын медаль утту. Кыргызстандык спортчу Денис Петрашев АКШда өткөн эл аралык турнирде 3-чү алтын медаль утту. Тиверу Pro Swim сериясы турниринин кезектеги этабы 30 апрелден 3 майга чейин Форт Лодердейл шаарында, Флорида штатында